Дотяни, колешки, дотяни. Да. 67 жаштагы Асылбүбү Орозбаева 1980-жылдан бери Чолпонбек Базарбаев атындагы көркөм хореографиялык училищесинде хореограф болуп эмгектенет. Ал белгилегенде аталган мекемеде Союз мезгилиндеги окуу методикасы эң күчтүү делген Ленинград Вагонов атындагы окуу жайдан классикалык бий боюнча билим алган мугалимдер сабак өтөт. Ал эми окуу жайга тандалма жол менен республиканын аймактарынан кыдырып, Туаса бийге ылайыкталган дене мүчөгө ээ окуучуларды кабыл алышат. Кыздарды, балдарды биз ошо тулку боюн айтып атпайбы? Тулку бою, сырткы көрүнүшү, ички сөөктөр ички, ийилчек, өңү түздү жакшынакай болгон баягы өздөрүбүздүн атайын кабыл алуу боюнча эмелер бар да, көрсөтмөлөр, жолдомолор, ошону карап алабыз. Например, бир бети башы мындай шырам болгондо албайбыз. Же дене мүчөсү бир жагы кыска кыйшык-мыйшык болгон, буттары аябай кыйшык болсо албайбыз. Нуржамал Молдогазиева көркөм училищага 5-класста келген. Ал классикалык бийди жактырат. Андыктан бул жакта билим алуу ага бир канча кубаныч тартуулап турат. Ошондой эле ал талап боюнча диетаны кармап турууну жакшы түшүнөт. Анткени хореография боюнча толук билим алуу үчүн дене түзүлүшү сулуу, ийкемдүү сакталышы керек. Жакшы окуп жана көп эмгегиңди кетиришиң керек. Бул жакта биз биякта ар кандай сабактар болот. Классика болот. Классикадан биз ар кайсы движенияларды кылабыз. Бул жак абдан сонун. Хореографиялык училищеда кыздар эле эмес, балдар дагы билим алышат. Эмир бул жакта 7 жылдан бери окуйт. Анын айтымында окуу жайга өз каалоосу менен келген эмес. Башында жактырбай, ал тургай ага көнүш дагы кыйынчылыктарды жараткан. Бирок 5 жыл билим алган соң көркөм окуу жайдын өзгөчөлүгүн сезип, окуусун улантууну чечкен. Бул мектеп башка мектептерге караганда өзгөчө болот экен. Башка мектептерде көп элдер, көп окуучулар ызы-чуу болуп кетип, а биякта элдер аз, жакшы окутат. Анан кийин бүт баары аябай жакшы. Бул окуу мекемесине окуучулар 9-11 жаш куракта сынактын негизинде бюджетке кабыл алынат. Окуу 7 жыл 10 ай кабыл алынат. Эң жакшы окуган окуучулар 9-класстан кийин жалпы билим берүү көбөлүгү берилип, автоматтык түрдө 1-курска которулат. Бул окуу жайга бардык эле балдар кыздар чыдап окуй бербейт. Анткени буту колун сындырып алганда, физикалык көнүгүүлөргө көнбөгөндө жана дене мүчөсү толуп кеткен учурларда өспүрүм окуудан четтетилет. Ден соолугуна жараша кээ бирлери ооруп кетип калат, например, жүрөгү ооруп же болбосо бир жери бирдеме сындырып коюп ушундай. Ошон үчүн кээде толук баягы 40 баланы алсак, толук бүтө албай калышат да. Биздин проблема ошо. Профессиональный, профнегодный деп коет. Аябай семирип кетсе, аны дагы чыгарышка мүмкүн болот да. Ошондой эмелер бар. Училищаны аяктаган кыздар балдар Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында, Тугелев атындагы мамлекеттик бий ансамблинде жана Акмарал жамаатында иштешет. Кээ бир бүтүрүүчүлөр Казакстан, Россия, Германия, Кытай мамлекеттеринде эмгектенишет. Окуу өзгөчө жалпы билим берүү жана музыка болуп 3 тармак боюнча жүргүзүлөт. Мында окуган окуучулар жыл сайын Щелкунчик, Венский лес, Лебединое озеро, Спящая красавица сыяктуу опера балет театрындагы спектакльдерге катышат. Ошондой эле республикалык шаардык маанидеги иш-чараларга, эл аралык конкурс фестивалдарда Кыргызстанды татыктуу көргөзүп келишет. Сүйөн Айтагаева, Азат Муратбеков, Пирамида.